Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Жаңы конституция даярдап конституциялык кеңешме 2 аптадан бери иштеп келатат. Анын иш мөөнөтү чектелбеген. Башында жыйынга сунушталган конституция долбоору бир топ өзгөртүлдү жана кеңешменин айрым мүчөлөрүнүн айтымында текст бир кыйла жакшыртылды. Бир топ оңдоо кошумчалар киргизилди. Ал эми кереги жок нерселер алып салынды. Бирок көпчүлүк калк олуттуу маселелерге көңүл бурбайт. Кандай конституция же мыйзамдар кабыл алынса дагы, алар коррупция менен көмүскө экономика шартында жашоого көнүп калган жана ошентип жашай берет. Башкалар болсо, баш мыйзамга кайсы бир чектөө киргизилсе, өлкөдөгү бүткүл турмуш дароо өзгөрөт эле дегенге ишенет жана алар өздөрү дагы ошол чектөөнү гана эмес, мыйзамдын баарын сыйлап калмак эмиш. Бирок айрым нерселерди жалаң мыйзам менен жөнгө сала албайсың. Ал тууралуу дүйнөдө жана тарыхта көптөгөн далил бар. Мисалга, адеп ахлак деңгээли жогору болуш үчүн коом өзү маданияттуу жана билимдүү болууга тийиш. 30 жыл ичинде болсо биз ушунчалык бузулганбыз, мыйзам кабыл алынмайынча абийирдүү боло албайт экенбиз. Ошондуктан эми акыркы чара катары конституцияны өзгөртүш керек болууда. Там, конечно, были слова в проекте про то, что... Долбоордо мындай сөздөр болгон. Кыргызстанда жашаган ар бир адам улууларды сыйлап, аларга кам көрүш керек. Туугандар менен жакындарына кам көрүүгө тийиш деген. Чындап келгенде кызык. Ошондуктан анда жаштарга да кам көрүш керек деген сөздөрдү киргизели дедик. Экинчи жагын карасак, андай ченем конституцияга кирсе, анда президенттер менен башкалар жакындарын жогорку кызматка дайындай баштайт да. Не будут одаривать должностями. Адамды жалаң закон менен чынчыл же таза кылуу кыйын. Андан да кыйын нерсе эл арасында кадыр баркка күч менен жетүү. Бирок мисалга мамлекеттик макамына ээ кыргыз тили менен байланышкан маселелерди биз ошентип чечүүгө аракеттенип жаткандайбыз. Орус тилдүүлөр орус тилинин расмий макамын коргоп жатат, бирок ага жеткенден кийин мамлекеттик тил маселелери алардын башын оорутпайт. Өзүңүздөр билесиздер, тил маселеси бул саясий маселеге айланып калды. Орус тили официалдуу тил болушуна дээрлик республиканын бардык тарабындагы эле макул. Бирок ошол маалда эле көптөгөн суроолор ушул айтып койчу деген телефон чалуулар болуп атат. Мамлекеттин бардык кызматта иштеген адамдар мамлекеттик тилди билиши керек дегенди ушу конституцияга кирип койсоңуздар деген суранышты. Мисалга 19 кылымда Чехияда эч ким чехче сүйлөбөй калган. Баары немис тилин колдончу. Чех тили болсо алыскы элет айылдарында гана чалажан өмүр сүрүп калган. Бирок өтүкчүнүн уулу Йозеф Юнгман деген жигит билим алып, профессорлукка жеткенден кийин Карлов университетинин ректору болуп, бир нече шакирти менен 5 томдуу чех немис сөздүгүн жазып чыккан жана аны окуган чехтер акырындап өз эне тилинде сүйлөй баштаган. Ал 5 томдуу жазуу үчүн конституцияга эч кандай өзгөртүү киргизилген эмес. Жана айрым сөздөрдү Юнгман менен анын окуучулары жөн эле ойлоп чыгарган, бирок эл аларды колдонуп кетти. Англиядагы Beatles тобу жөн гана керемет ыр жазып, аларды эл алдында керемет аткарган, бирок ал ырларды угуп түшүнүү үчүн дүйнө жаштары англис тилин үйрөнүүгө аргасыз болгон жана падыша Елизавета II төртөөнү тең Улуу Британиянын эң жогорку ордени менен сыйлаган. Маданият же адеп ахлак тармагындагы талаптар мыйзам аркылуу талкууланганда ага каршы чыккандар сөзсүз табылат. Түзүлгөн абалды түшүнгөндөр аны сындабай деле койсо болмок, анткени кыргыз тилинин айланасындагы маселелер чындап эле азыр өтө кейиштүү, бирок аны буйрук менен жакшыртабыз деген дагы туура эмес. Ошондуктан аны конституцияга киргизүү менен биз каршы пикирди гана күчөтөбүз. Кээ бир жерлерде биз тил укпай эле койгонго аракет кылышыбыз керек да. Тил угуп, башка бирлер бизге баягыдай эми эчтеке деле кыла алышпайт. Бирок ошол тил укканды деле койсок, анткени биздин аны жазбай туруп эле биздин жергебизде жанагындай уят иштерге биз жол берилбейт. Мисалычы, жол бербейбиз да, жол берилбейт. Ал жөнүндө бир да күмөн санаганга эч кандай негиз жок. Күмөн санаганга негиз жок, бирок абал жакшырбай жатат. Ошондо саламаттаңыздар.